Саламатсызбы? Менин аялым Орукжан, 2 балам бар. Ломбардка үйдү коюп, аялымды дарылатып келдим. Ломбардчыны такыр таппай койдум. Иштеген жерин дагы жаап кетиптир. Байланышы жок. Арадан 4 жыл өттү. Эми келип үйүмдү талашып жатат. Азыр төлөгөнгө шартым жок. Учурунда байланыш алаган эмесмин. Берүүгө милдеттүүмүнбү? Кыргыз Республикасынын ломбард жөнүндө мыйзамына ылайык бул күрөө келишим менен жүргүзүлөт. Эгерде сиз үйүңүздү койгон болсоңуз, аны кандай тартипте койдуңуз? Эгерде мамлекеттик каттоо кызматынан, тиги кадастр мекемесинен ага өткөрүп берип койгон болсоңуз, анда бүгүнкү күндө үйдүн ээси ошол ломбарддын ээси болуп саналып калат. Себеби көпчүлүк учурда ломбардтар мындай чоң кыймылсыз мүлктөрдү алганда сөзсүз түрдө алдын ала өткөрүп алып, акчаны төлөгөндөн кийин гана үйдү өткөрүп беришет. Бул эми чындыгында ломбард жөнүндө мыйзамга ылайык келбейт. Ломбард мындай иш кылбаш керек. Бирок баягы ишеничтүү болуш үчүн көп ломбардтар турак үйлөрдү өзүнө өткөрүп алат. Ломбард кандай иш жүргүзөт? Ломбард күрөө келишими менен алайлы сиз күрөөгө буюм алып барып койдуңуз. 3 айлык мөөнөтү өттү. Ошол өткөн мөөнөттөн кийин сизге жазуу жүзүндө билдирүү берип, ошол сиз койгон буюмду сатуу боюнча анан аны сатат. Саткандан калган айырманы, демек, сиздин буюмуңуз кымбатыраак сатылса, ломбардка төлөй турган акчаңыз бир аз азыраак боло турган болсо, ошол айырманы сизге кайтарып бериш керек ломбард. Ошондуктан эгер бүгүнкү күндө турак үй, сиздин үйүңүз, ошо сиз күрөөгө койгон үй, сиздин атыңызда турган болсо, сиздин намыңызда турган болсо бүгүнкү күндө, анда сизден ломбард тартып алуу коркунучу жок. Анткени биринчиден 4 жыл өткөн. Эскирүү мөөнөт аяктаган. Демек, сотко кайрылуу процесстик мөөнөтүн өткөрүп жиберген. Мына өзүңүз айтып жатасыз, жабылып калган экен, таппай калдым, өзү байланышка чыккан жок деп. Эгерде чындыгында эле ошондой боло турган болсо, анда сизде үйүңүздү тартып алып кое турган эч кандай коркунуч жок. Бирок албетте эгерде сиз карызга алган болсоңуз, акча каражатын мен кайтарып берүүнү сунуш кылам. Анан тиги ломбарддын ээси келип сиздин үйүңүздү талашып жатат. Анан мындай бир кандайдыр бир коркутууларды жасап жаткан болсо, албетте ал тараптан ал дагы мыйзамсыз, бардыгы мыйзамдын чегинде, мыйзамдын алдында, тиги сот тартибинде чечилиш керек. Бирок мен дагы бир жолу баса белгилеп кетем, үйдү тартып алуу сизде мындай чоң коркунуч жок.